Эми ол таракта эчтеке жок. Жанагы шыпыргыны жаткызып койсом, эмне болот, тургузуп койсом, эмне болот дегендей эле сөз булчу. Сынык тарак менен чачың тарасаң, чачыркып чылып калып, башың чачыңы жулат ошо. Ошон үчүн жулба дейт да, ошол эле. Кара мышык өтүп кетсе эмне болот, сары мышык өтүп кетсе эмне болот, эчтеке болбойт. Мышык өтүп кетет болду ушу, өтүп кете берет. Ырым-жырым жок. Дин менен шариятты жашаш керек болот да. Ошол шыпыргы боюнча көп адамдар назырда күлүп алдык, оңой көрөт да. Бирок аялда чоң маселе бар да. Шыпыргыны тургузуп койсоң, жаман болот имиш дейт. Яни жамандыкты шыпыргы алып келет деп, шыпыргыны кудай кылып алгандар бар да. Бул ширк. Шыпыргын жаткызып, тургузуп кой жаман болот экен десе, бул шыпыргыда кайсы бир кудурет, касиет бар экен. Биз пайда берүүчү дагы, зыян берүүчү да кудай деп билсек, жок, шыпыргыны кудай кылып алгандар бар да. Ошого алганга жеңил болот деп оңой айтылган менен түбүндө бул бардыгы түшүнүп алды. Эч кандай шыпыргыда касиет жок, болгон бүткөн касиети шыпырыш эле болду. Жаңысы жакшыраак шыпырат, эскиси начарыраак шыпырат болду. Ошол сыяктуу ырым-жырымдар жок бизде. Эгер ишенсе ширкке чейин барат. Сынык идиштен ичпегиле дейт. Ал ошол идишти сынык болгон жеринде жанагы эме болуп калат да, кирлер калып калат. Мисалы үчүн казанды жууганда казанды катыран деп коет. Жууп көмкөрүп коет, тамчылап алып кел. Анткени илгерки куюлган казандардын тешиштери болот эле дагы, алар чыкпайт эле да. Азыркы эмальдан болгон идиште теп-тегиз го. Аны жууп туруп кагаз менен артсаң теп-тегиз болуп калат. Дагы жууп, дагы катыраң жогора тазалап койсоң боло берет да. Илгеркилер куюлганда одур-бодур болуп, аны ачыш кыйын болчу дагы, аны какшытып алып гана анан кайрадан жууйт элек турматты бир тууганым. Сынып калган пияллардын чекесинде ал жакшы жуулбайт дагы, вирус калып ичкен ошону баарын иче бересиң. Ар бири ден соолукка зыян же пайда боло турган нерсе. Аларды аны медицина катары гана кабыл алыш керек. Бирок өрүм-жиринде дин катары деп кабыл албаш керек. Эч кандай касиет болбойт анда. Машинени аркага, астыга бир жүргүзүп алып аркага жүргүзүшөт мисалы үчүн. Эмне десе жол болот экен ушундай экен деп. Дагы бир нерсе деп. Адам ошентип отуруп кыйнай берет өзүнчү. Дин эмне үчүн келген? Дин адамдардын кулчулугунан чыгарып, Кудайдын кулчулугуна киргизүү үчүн келген. Адам Кудайдын кулу болгондо гана адамдардын кулчулугунан чыгат. Чыныгы Кудайдын пандасы, кулу, момун мусулман болмоюнча ушинтип ырым-жырымга, ого буга, мазар учарга